ушул жылы Бишкек шаарында жана Ош шаарында санариптик укуктар боюнча аларды теория жана практика жагында чечимдери боюнча тренингдерди өттүк. Ал тренингдер практика юристтерге арналган. Алар азыркы учурда санариптештирүү болуп жатканына байланыштуу маалыматтык технологиялар ар бир жакта ишке киргизилип жаткандыгына байланыштуу санариптик укуктар корголушу керек. Санариптик укуктарды кантип коргоо керек? Сайттарда регистрация болгондо жана сайттарда товарлар үчүн төлөгөндө кандай укуктар бар, жарандардын кандай укуктары бар, аларды кантип коргоо керектиги жөнүндө тренингдер өттү. Тренингде кейстер каралды, то есть практический заданияларды юристтер карап чыгып, кайсы укуктар, жарандардын кайсы укуктары бузулуп жатат жана кайсы мыйзамдар менен аларды коргоо керек жөнүндө толугу менен айтып бердик. Анан юристтер аны ишке киргизгенге эми укуктуу практикалык билимдери бар болуп эсептелинет.